Туристтерди жагымдуу маанайда тосуп алууга багытталган иш-чарага даярдык бир күн мурун башталган. Агалайык түнү менен сүмөлүк кайнатылып, жаштар арасында оюн зоого уюшулган. Фестивалдын расмий ачылышында көргөзмө жарманке концерттик программа сунушталды. Коноктор жаңы бышкан сүмөлүктөн ооз тийишти. Мына гүлдөргө окшоп, мына кара өсүмдүктөрдүн гүлдөрү окшойт, өрүктүн гүлдөрүнө окшоп түшүптүр. Демек бул Кудай кааласа быйыл токчулук, молчулук болот экен, кегибичтик болот экен. Ушул тапта Сулайман тоодогу бадам өрүктөр гүлүн ачып, тоонун сулуулугуна көрк кошууда. Мындай кооздукту жакындан көрүүгө келгендердин саны арбын. Фархат Камалов Өзбекстандын тургуну. Оштогу жазды көрүү үчүн 400 чакырымдан ашык жол жүрүп келген. Qo'shni mamlakatlar bilan oxirgi 3-4 yilda juda ham yaxshi munosabatlar bo'lyapti. Соңку 3-4 жылдан бери эки элдин ортосундагы мамиле абдан бекемделип жатат. Былтыр ушул жака бир топ досторум келип, мага да келип кетүүнү сунушташкан. Чындыгында абдан кооз жер экен. Эли да меймандос келет экен. Сиздерди да Өзбекстандын кооз жерлерине саякатка барууга чакырам. Оштун визиттик карточкасы болгон Сулайман тоого өткөн жылы 300 миңге чукул турист келген. Тарыхый жайдын 2 кассасы ККМ аппаратка өткөн. Электрондук капчык системасы ишке кирген. Туристтердин коопсуздугу үчүн видео байкоолору орнотулган. Я рад, мне рада, что с югом я первый раз. Ош шаарына келген алгачкы күнүмдө эле фестивалга туш болдум. Көрсөм, мында Нооруз майрамы белгиленип жатыптыр. Бийик тоо боорундагы майрамдык маанай өзгөчө көрк берди. Сапарым мынчалык жагымдуу болоорун күткөн эмесмин. Туристтердин көп келиши жергиликтүү казынага да болжо. Тарыхый жай быйыл биринчи жолу реконструкцияланганы турат. Бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан археологиялык музей комплекстеги 11 объектиде ремонт иши жүрөт. Бул азыр биз турган Үңкүр музейи, Ылдыйдагы тарыхый музейибиз бар. Андан сырткары 17-кылымга таандык Асафин Буркуя күмбөзү, 11-кылымга таандык Орто кылымдагы мончобуз бар, хаммам, жана башка Сулайман тоодогу туристтик жайлар, жолчолор, отургучтар, ошол жалпы инфраструктура оңдолот. Андан сырткары быйылкы жылы 31 август эгемендүүлүк майрамына карата дагы ошо Сулайман тоодогу түнкү жарыктандыруу жана башка реконструкция иштери жасалуу алдында турат. Аталган жай Кыргызстандагы эң ири музейлердин бири, ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине катталган. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош.